Менде мондай суроо эми, суроодан эмес. Баягы ар бир мыйзам жазганда терминдерге көңүл буруш керек да. Урматтуу авторлар, себеп дегенде азыр ушунча талаш болуп атат терминдердин айынан. Квота менен мүмкүнчүлүктүн айырмасы өтө чоң. Квота деген ал квота. Бүттү, ал мүмкүнчүлүк эмес. Квота деген ал аялдардын квотасына эркек келет деп нерде жалган айтпагыла, андай болбойт. Эч качан аялдардын квотасына эркек келбейт. Аял койбой койгон учурда силер шайлоону жокко чыгарышыңар керек. Бул бир. Андан кийин дагы бир түшүнүк бар. Жакшы бир депутатыбыз айтып кетти. Бир мандаттуу менен көп мандаттуунун дагы терминдерин бөлүп бергиле, түшүнүктөрүн. Бир мандаттууда бир талапкерге добуш берилсе, көп мандаттууда канча депутат чыкса, ошончо шайлоочу ошончо депутатка добуш бергени акысы бар. Анан кийин мен айтканымда, эмнеге биз партияларды бир эле кандидат чыгарат деп чектеп атабыз? Андай да кылган акыбыз жок. Эгерде бир округтан 3 кандидат, 3 депутат чыгат дей турган болсок, партияларга ошо 3 депутат сунуштаганы, 3 кандидат сунуштаган укук бериш керек. А биз чектеп атабыз аны. Эмне үчүн биз азыр күрөөнү көбөйтүп атабыз. Аны дагы негиздей алган жокпуз. Анан Улан Бердибаев, сизге чоң рахмат. Ушул жерге бир 15 автордун атынан өзүңүз туруп бой алып атасыз. Баятан бери айтып атасыз, сунушуңарды бергиле деш оңой экен. Бирок карасам, ар бир депутаттын сунушу бар экен. Эгер ушул депутаттардын сунушунун 50% кирип кетсе, сиздин концепцияңыз бузулат. Буну дагы надо учитывать. Анда эмнерде эптеп эле биринчи окуудан концепциясын кабыл алып коелу болуп аткандай сезилип кетип атат да. Мен Нурбек Өмүрбекович как автор катары суроо берип коеюн дедим. Нурбек Өмүрбекович, сиз аябай мындай жакшынакай долбоорду илдиңиз эле да коомдук талкууга. Ошол долбоорго бардык депутаттар колдогондой да, эмнеге ушул оюңуздан кайттыңыз? Ошого жооп берип коюңчу. Эльмир Акеевич, мен сизге жооп берип коеюнчу. Мен башында ойлогом, ушу партия менен барсак, анан именно ушул фамилияга бир кишиге добуш берсе депчи. Бул деле анда мандатныйдай болчу. Бирок Кыргызстан боюнча бермек да. Бу жерден Баткенден да бермек, Көлдөн да бермек, Нарындан да бермек, Чүйдөн да бермек да, мисалы. Ошого эме кылгам. Анан мен депутаттар менен биздин депутаттар айтып калышты, чогуу бир мыйзам кылалы. Сиз мыйзамыңызды алып туруңуз деп. Анан мен мыйзамды алдым. Ошо менен чогуу мыйзамды иштеп чыктык. Анан бу жерден 30 айым келсин деп, ошо 30 айымга биз эме кылдык да. Анан айтып калыштым, ар бир 30 округ болгондон кийин ошол жерде ар бир округтан бирден айым келет деп. Анан жантан бери ошо айымдар жөнүндө сөз болуп атат. Мен да макул болдум ошого. Ошо 30 айым келсин деп. Анан ошол оюман кайттым, Элмир Акеевич. Ошондой. Рахмат, жакшы оюңуз бар эле, кайтпасаңыз болмок. Ошол оюңузду мен колдомокмун сизде. Анан мындай айтып коеюн, урматтуу депутаттар. Эң маанилүү нерсени карап атабыз. Балки мына биздин 5 жылдык ишибизде ушул мыйзамыбыз бизге баа бериле турган мыйзам болуп калды. Могу мыйзамда бир аз коркунуч нерселер көп да. Биз ушул нерседен кайттык эле, кайтып келип алдык. Ошондуктан мен сунуштарымды туура айтып атасыз, экинчи окууга беребиз. Мен азыр эч кимдерге суроо бербейм. Мен өзүмүн гана оюмду сиздерге айттым, ошону жазып алгыла. Баягы терминдерди туура айтып, туура жеткирип тургула. Могул жерде алдабагыла эч кимди. Себептен экинчи окууга дагы мал келет. Коомдук талкууга илебиз дедиңер. Бул кандай болуп калат? Биринчи окуу менен экинчи окуунун ортосунда илесиңерби анда? Мыйзамга ылайык, регламентке ылайык, урматтуу Элмир Акеевич, парламенттик угуу болот. Ошол парламенттик угууну өткөзөбүз. Андан кийин Элмир Акеевич баягы терминдер менен алдабагыла деп атасыз. Биз эч кимди алдаган жокпуз. Алдай турган оюбуз дагы жок. Андан кийин баягы эптеп-септеп эле бир өткөзүп алайлы, биринчи окууда концепциясын колдоп алайлы деген дагы ой жок. Андай такыр ой жок. Андан кийин концепциясы бузулат деп атпайсызбы? Биз концепцияга ылайык гана биздин депутаттардын сунушун эске алабыз. Ошонун тегерегинде талкуулайбыз. Андан кийин бул жерде өзүңүз көргөндөй бир топ депутаттарыбыздын бири-бирине сунуштары карама-каршы келип атпайбы?
Бирөө аялдардын квотасын колдойбуз десе, бир коллегабыз колдобойбуз деп атат. Бирөө чек коелу десе, бирөө чек койбойлу деп атат. Ошонун баардыгын иргелеп, анан кийин бир мындай талкуулайбыз деген ойду айтып атамын. Рахмат. Процедурный 6-нчы микрофон. Рахмат, Улан Бердібаевич, мен сөзімді оңдап отырсаңыз, сіз көңіл бұрсаңыз, теги шайлоо комиссиясының төрайымы айтты, эгерде Айбек Алтынбековичтин суроосуна жооп берип атпайбы, бул квотаңар эмне болот десе. Эгерде бир округтан аял киши койбой калса, 3 депутат келе берет эркектер деп атпайбы. Квота дегендин гана мен түшүнүгүн айтып атам. Силер квота дегенди бул квота деген все, женский квотабы, же кандай квота ал ошонуку. Эч качан аялдардын квотасына эркек келе албайт. Туп-тура, мен ага кошулам, мен башкача түшүнүп алдым, бага айтып атат. Ошончо кичине этият болсоңуз, мен көп деле сүйлөбөйм, көп деле чыкпайм, мен билген нерсеми айтам, мен билген нерсени мына сиздер баардыгыңыздар ушул жерде отургандар билбейсиздер. Мен мына азыр жооп берип аткандарды айтам, сизди баш кылып, тиги Боршайкомдун айымын баш кылып. Ошондон бул маселе өтө татаал маселе. Колдойбузбу, колдобойбузбу концепциясын аны көрөбүз добуш менен. Мен колдогум келет. Мен кызыктармын. Мен да тарыхта калгым келет. Şu эгерде биз азыр келген эреже, шайлоо эрежеси бизге жакпаса, биз мындан жакшы эрежени сунуш кылышыбыз керек. Мен бир эле каалаганым эгерде şu экинчи окууга сунушумду бербей калсам, мен бир эле каалаганым анда могул концепцияңарга тиги партиялар чектебегиле. Партиялар берсин, 3 мандат болса 3 кандидатура берсин. Силер чектеп коюп атпайсыңарбы? Анан көрөбүз, партия чыгабы, көп мандат менен самовыдвижениялар чыгабы, аны эл чечет. Анан добуш менен да шайлоочулар чектебегиле. Рахмат чоң. Бирок мыйзам, ниет балким жакшыдыр. Мен ар дайым айтам, ар бир нерсенин максаты болуш керек. Мен максатты көрө албадым. Жөн эле алмаштырып коюш деген болбойт. Ошондуктан мына азыркы шайлоо системасын мен жактырат элем. Бирок балким мага караганда алдыга кетип атасыздар. Колдойбуз. Алдыга кеткенде айттым го бир себеп болуш керек. Эч кандай бир себеп көрө албадым. Чоң рахмат көңүл бурганыңар үчүн. Ортоңку микрофонго чыкканым үчүн да кечирип болгола, бардыгы эле чыгып атат. Мен да чыгып койдум эл катары. Рахмат.